Демгел Сергеевна Нургуль, баштай берели деп атабыз. 3 мүнөттөн бери эфирдебиз. Адатта бизде кесиптештерибиз улам кошула берет. Мен алгачкы ушу кириш сөзүн айтып коеюн. Өзүңөр билгендей биз PISA 2025 программасын улантуудабыз. Бүгүн санариптүү программаны, анан кийин санарип кадамдарды айтып берелик дедик элек. Бүгүнкү күндө Вадим Берковичти чакырдык. Бул международный эксперт, кесиби аябай катуу. Ошол идеяларын угуп көрсөңөр болот. Эми мен айтып коеюн дедим элем, бизде Facebook'та PISA 2025 Кыргызстан деген страничкабыз бар. Ошол жерде бүт видео материал, анан методический материалдарды баарын тасаңар болот. Биз ошол страничканда акырындан жакшылап жазып атабыз. Эми уруксат болсо, расмий тилинде өтөйүн. Вадим, Галина Сергеевна, Нургуль, очень рад вас приветствовать. Саламатсыздарбы, баарыңыздар менен учурашып турганыма кубанычтамын. Дагы бир жолу айтып кое турган нерсе, баардык катышуучуларга салам жолдоп, анан эске салып кое турган нерсе, биз бүгүн ошол Кыргызстандын PISA 2025ке даярдыгы боюнча маселенин тегерегинде сөз кылмакчыбыз жана бизде бир катар бир нече вебинар өткөрмөкчүбүз. Анын катарында бизде ошол методологиялык материалдарды да бергенге жана практикалык материалды да бергенге аракет кылмакчыбыз. Ошол технологиялар боюнча бизде 12 семинар өткөрүлөт. Бүгүн биз 4-үнчү семинарды өткөрүп атабыз. Жана бүгүнкү семинарыбызды эл аралык эксперт Вадим Беркович өткөрмөкчү. Ал ошол Германиянын консулдугунун алдындагы немис мектебинин өкүлү, мыкты адис, маалыматтык технологиялардын архитектору, IBM, Microsoft компанияларында иштеген. Бүгүн биз силер менен бирге ошол санарип жаран деген лекцияны өтмөкчүбүз. Жана бүгүнкү лекциянын максаты биздин жаштарыбызды, окуучуларыбызды, студенттерибизди ошол санариптик мүмкүнчүлүктөр менен тааныштыруу жана ошол санариптик контентти, ошол санариптик чөйрөдө кантип жаратуу керек экендигин тегерегинде сөз кылмакчыбыз. Дагы бир жолу эскертип кое турган нерсе, баардык материалдарды биз PISA 2025 Facebook'тагы ушул баракчабызга жайгаштырып атабыз. Ошол жактан алып таанышсаңыздар болот. Дагы бир көңүл буруп кое турган нерсе, 25 январда ушул эле убакытта 14:00 биз дагы бир жолу сессияны өткөрмөкчүбүз. Ал сессияда ошол заманбап санариптик чөйрөдөгү табигый илимдерди үйрөнүү деп аталат. Ага дагы лекция окуйт Ковалева Галина Сергеевна өткөрмөкчү. Аны баарыңыздар билесиздер. Ошондой эле Логинова Ольга Борисовна аттуу машыктыруучубуз лекцияны өткөрмөкчү. Эмесе мен сөздү Вадим Берковичке берейин. Катышуучулары. Здравствуйте, уважаемые участники семинара. Саламатсыздарбы, семинардын катышуучулары. Келиңиздер, биз силер менен бирге бүгүн өзүбүздүн лекциябызды баштасак. Азыр 1 секунд. Вадим, перезапустите, пожалуйста. Азыр экрандын демонстрациясын ишке киргизейин. Азыр баары жакшы көрүнүп атат болуш керек, Да, спасибо большое. Ооба, баары жакшы көрүнүп атат, жакшы. Эмесе баштай берели. Семинар, спасибо. Чакырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Семинарга ачканыңыздар үчүн чоң рахмат. Баарыңыздарга салам жолдомокчумун катышуучуларга. Бүгүнкү күндө биз сиздер менен абдан актуалдуу жана кызыктуу талкууну жүргүзөбүз деген үмүттөмүн. Бул санарип жаран. Бул ошо биздин балдарыбызды кантип алар ушул санариптик технологияларды туура колдошу керек экендигин кантип үйрөтсөк, кандай мүмкүнчүлүктөр жана тобокелдиктер бар экендигин үйрөтүүгө багытталган. Биз өзүбүздүн мектебибизге жарым жылдан бери ушул биринчи этабын өткөрүп атабыз. Жанагы санарип жаран деген предмет уже жарым жылдан бери өткөрүлүп келе жатат. Жана мен бул жерде ошол анын багыттары жөнүндө айтып бермекчимин. Өзүбүздүн тажрыйбабыз менен бөлүшмөкчүмүн. Биздин мектепте мына ушул биринчи жана мен айткан этапты жүзөгө ашыруудагы кандай жыйынтыктар болгону жөнүндө, ошондой эле бул кандайча ушул
PISA менен байланышта экендиги туурасында дагы айтып берейин деп атам да, анткени мына ушулардын баардыгы PISAдагы баалоо менен кандайча байланышы бар экендигин көрөбүз. Жана эгерде убакыт калса, анда бир светофор же жол чырак деген бир сабакты өткөргөнгө аракет кылам, эгер убактыбыз жетсе. Ошол интернет менен кантип байланыш керек, сайтка кантип кириш керек деген маселелердин тегерегинде. Эмесе биз эгерде биз ушу балдарыбызды 20-кылымдагы балдар менен 21-кылымдагы балдар экөөнүн салыштыра турган болсок, ошол 20-кылымдагы балдар эмнени көбүнчө ойлонушту эле, эмнени кыялданышты эле, ошол тең туштары, үй бүлөсү эмне, бул үй бүлөлүк баалуулуктар кандай, ошо үй бүлө, ата-энелер, тең туштары менен болгон мамилелер ушуларга көрө көңүл берчү да, ошондой эле дене сакпы, балдардын активдүүлүгү, мына ушул маселелерге көбүнчө көңүл бурулган болчу. Анан эмне жөнүндө ойлонушту эле дегенде, жана улуттук ошол бакубаттуулук, жанагы стресс, кыжаалат болуу маселелерге көңүл бурулган, ошол балдардын, өспүрүмдөрдүн жүрүм турумуна көбүрөөк көңүл бурулчу да. Жана ошол 20-кылымда көптөгөн жылдар бою буга кандай мүнөздөмөлөр болгон? Бул ошол жанагы өз ара байланышуу мамилелерге көбүрөөк көңүл бурулган. Анан маалыматтык агымдар акырындап информации, да, то есть один ребенок, он, по сути, информацию получал из книг, библиотек, от сверстников, от школы, да, ну, возможно, еще там, естественно, телевизор. Но это были основные источники. Булардын бардыгы негизги булактар болду. Алар баары бир көзөмөлдөнсө боло тургандай болчу да 20-кылымда. Ал эми азыр кандай болуп атат? Азыр бизде балдар ошо 21-кылымда мындай олуттуу өзгөрүүлөр болуп атат. Ал көбүнчө мына ушул санариптик технологиялардын пайда болушуна байланышкан. Мына ошол бүгүнкү күндө ошол ата-энелерди ойлондурган, түйшөлткөн, улуу адамдарды жана чоң адамдарды түйшөлткөн маселелердин катарында санариптик технологиялар дагы келип атат. Анткени санариптик технологиялар ушул балдардын чөйрөсүн принципиалдуу түрдө өзгөрттү десек болот. Биринчиден, бул санариптик ажырым пайда болду, жана улуу муундар менен кичүү муундун экөөнүн ортосунда. Андан тышкары баягы көзөмөлдөгөнгө кыйын болгон маалыматтар пайда болду. Ошондой эле социалдык түйүндөр пайда болду. Ал жерде дагы балдарыбыз бири-бири менен баарлашканга мүмкүнчүлүгү бар, жана ошондой эле мунун жыйынтыгы катары ошол кибер тобокелдиктер жаралды. Алар дагы ошол балдардын интернеттеги өз ара байланышына тиешеси бар да. Бул жерде кайсы аспектлерди белгилесек болот? Булар мындай парадокс болот. Бир жагынан караганда адамдар баягы мындай ажырым болуп калды десек болот. Баягы баарлашуу жагын ала турган болсок, көзмө-көз баарлашпай да. Бирок экинчи жагынан алганда буга караганда өтө көп баарлашып атат. Алар үйдө отурганда эле чаттарда, социалдык түйүндөрдө, телефондор аркылуу дайыма байланышта болуп турушат да. Жана ошол санариптик ушул технологияларды колдонуу менен өзгөчө жанагы кичүү муундар, кичинекей балдар, алар карасаңар тез эле телефонду колдонгонду үйрөнүп алып атышат да. Жана антенкен аларды көбүнчө ошо кичинекей балдарыбыз телефондо көп онлайн отуруп ошол көп көргөнгө ыктуу болуп атышат да. Ошон үчүн баягы бир статистика кайрыла турган болсо, акыркы мезгилдеги бул азыр мына өзүңөр карап көрсүңөр, эгерде биз мына ошол ар бирлеринин өзлөрүнүн телефондору боюнча айта турган болсок, 15 жашка чейинки балдар 15 жашка чыкканда бардыгынын телефондору бар да дээрлик. Ал эми социалдык түйүндөрдөгү профилдер боюнча айта турган болсок, баягы өспүрүм куракта көпчүлүгүнүн социалдык тармактарда өздөрүнүн профилдери бар. Ал жерде алар жигердүү түрдө баарлашып келишет. Айталы, ошо уктаардын алдында ошо баягы телефондору бар адамдар, алар 11 жаштан 12 жаштагылар эки эсе ошол уктардын астында телефонду пайдаланган өспүрүмдөрдүн саны эки эсе көбүрөөк болот экен. Дагы бир учур бар. Эгерде биз онлайн режими жөнүндө айта турган болсок, 3 жаштан баштап балдардын жарымы
bir жумада 9 saat бою ушу онлайн режиминде болушу мүмкүн экен да. Ал эми 15 жашка чыккандан кийин дээрлик баардык балдар 20 saatка чейин онлайн режимде отурушат экен жумасына. Демек, бул бизге баарыбызга, балдарга дагы, чоң адамдар дагы бир нерсени түшүнүп коюш керек. Бул деген өзүнчө чөйрө экендигин түшүнүшүбүз керек. Өзүнчө бир түзүмү бар болгон маалыматтык түзүм экенин түшүнүшүбүз керек. Андан кийин ушул чөйрөдө балдарыбыз кандай күн өткөрүп атканда көңүл буруп, биздин балдарыбызды ушул санариптик технологияларды туура колдонгонго үйрөтүшүбүз керек да, кантип баарлаш керек, кандай тобокелдиктер бар экендигин түшүндүрүш керек. Жана ата-энелерди дагы ушуга үйрөтүш керек да. Жана мен айткандай эле ата-энелер менен балдардын ортосунда санариптик технологияларды өздөштүрүүдө ажырым бар эмеспи? Мына ошону азайтканга аракет кылышыбыз керек. Андан тышкары мен бул жерде дагы бир көз караш жөнүндө айтайын деп атам. Бул жерде өзүңөр карап көрсөңөр болот. Ушул слайдда баягы маалыматтык ресурстарды пайдалануунун өсүшүн, деңгээлинин өсүшүн көрүп атасыздар. Мына 12-15 жашта өзүңөр көрүп тургандай планшет, онлайн оюндар биздин балдарыбыздын көп убактысын алат экен. Балдар көп убакыт коротот экен ушуга. Бул эмнени берет жана эмнеге алып келиши мүмкүн жана кандай тобокелдиктерди жаратышы мүмкүн? Мына ошол жөнүндө айтайын. Эмесе, мына эгерде биз мына ошол ар кандай типтер жөнүндө айта турган болсок, баланын кандай ишмердиги болбосун, иш аракети болбосун, ал ага зыян алып келе турган же жакшы нерселерди өйрө турган мүмкүнчүлүк бере алат. Ошондуктан негизги 3 топ бар. Булар баягы тобокелдиктин типтери бул контент, контакт, анан жүрүм турум деп шарттуу түрдө бөлүп койсок болот. Бул тобокелдик деген бул жалаң гана терс факторлор эмес, мүмкүнчүлүктөрдү дагы карашыбыз керек. Мисалы үчүн биз контент жөнүндө айта турган болсок, бала негизи ошол контентти алуучу катары кабылданат. Анан ошол контент пайдалуу болушу мүмкүн. Мисалы үчүн ошол билим берүү ресурстарын издеши мүмкүн интернеттен же болбосо кандайдыр бир кеп кеңеш алышы мүмкүн, жеке көйгөйлөрү боюнча изилдөөлөрдүн натыйжаларын окуп, жаңы нерселерди үйрөнсө болот. Экинчи жагынан алганда, биз мына ушул көп учурда муну байкап келатпайбызбы? Мына ушул контентте абдан көп бөлүмдөгү тобокелдиктер да болушу мүмкүн. Негизи ошол ал жерде ошо улуу адамдар менен балдар интернеттен алып аткан маалыматтардын бир дээрлик 90% бул жарнама болушу мүмкүн. Мисалы үчүн жалпы сайттарга кирсек, бул эмне? Ошол коммерциялык жарнама көбүнчө жаңы стиль түрүндө берилиши мүмкүн. Же болбосо кызыктуу бир нерсени айтып бермиш болуп, ошол текстин өзү кандайдыр бир кызмат көрсөтүүлөрдү же бир өнүмдөрдү сунуштанга аракет кылат да, place деп коет. Башкача айтканда, ошол бир кызыктуу макала сыяктуу анын артында жарнама бекинип турушу мүмкүн да, жашырылган болушу мүмкүн. Экинчиси, азыр маалыматтын көлөмү өтө чоң болуп атпайбы? Жана алардын ошо пайдалануучулар жөнүндө да көп маалымат топтолот да. Демек, ошо терс контент алышы мүмкүн да. Айталы ошол баланын кайсы бир адамдардын тобуна карата же болбосо башка бир белгилери боюнча зомбулукка чакырган бир контенттер болушу мүмкүн да. Муну баарын көзөмөлдөш оор. Ошон үчүн балдарыбызды биз мына ушундай контентке кандайча реакция кылыш керек. Ошого биз балдарыбызды үйрөтүшүбүз зарыл да. Андан тышкары кийинкиси бул контакт. Бул жерде баланын ролу бул катышуучу болуп саналат. Жана бизде ошол эки тараптан карасак болот. Биринчиден, бул мүмкүнчүлүк, анткени бул башка адамдар менен баарлашканга мүмкүнчүлүгү болот. Тең туштары менен ошо жалпы кызыктырган маселенин тегерегинде баарлашса болот, жаңы бир нерселерди үйрөнсө болот, башка адамдар менен таанышат дегендей. Бирок ошол эле учурда бир көйгөй бар бул жерде. Ал чындыгында эле мына ошол акыркы PISAнын изилдөөлөрү көрсөткөндөй, жалпысынан ошол жанагы кибербуллинг, бул жанагы бирөөнү куугунтуктоо, шылдыңдоо, ошо балдарга карата ошол колдонулган нерселер көбүнчө 30-40% деңгээлинде бул ошо кибербуллинг орун алгандыгы белгиленген. Албетте, бул көйгөй жаратат.
Андан тышкары дагы бир аспектлери бул ошо тааныш эмес, бейтааныш адамдар менен баарлашуусу, же болбосо ошо онлайн алдамчылык колдонулушу мүмкүн балдарга карата. Ошондуктан ушуга көңүл буруш керек, же болбосо жеке маалыматтарды дагы ошол интернеттен аларды пайдаланып кеткенге аракет кылган учурлар дагы бар. Ушул аспект дагы абдан маанилүү. Анан ошо балдарыбызды биз ушундай тобокелдиктерге кантип каршы туруу керек экендигин үйрөткүзсөк, анда ошо онлайн баарлашуунун сапаттуу болушуна шарт түзгөн болобуз. Андан кийинкиси бул жерде ошол жүрүм-турум жагын карай турган болсок, бул жерде балдарыбыз баягы ошол жердеги өздөрү катышып аракет жасаган адам катары чыгат. Ошондуктан бул жерде ар кандай жарандык партиялар, жарандык иш-аракеттер, партияларбы, чогулуштарбы, коомдук талкуулорбу, мына ушул жарандык коомдун ичинде болуп аткан иш-чаралар болушу мүмкүн. Буга бир жагынан караганда айталы ушу бала өзгөчө ошол өспүрүм кезинде кандайдыр бир мыйзамсыз иштерге аралашып калышы мүмкүн да, баягы түшүнбөстөн туруп, же аланы атайын адаштырып, ошондой мыйзамсыз иш-аракеттерге түрткөн адамдар менен баарлашып калышы мүмкүн да. Мисалы ошо балдарыбыз айталы ошол онлайн иш-аракеттери менен жана анын кесепеттери кандай болушу мүмкүн экендигин так өзүнө элестете албай эле кайсы бир иштерге аралашып калышы мүмкүн. Көңүлүңөрдү буруп кое турган нерсе мына ушул жерде абдан маанилүү бир аспект бар. Ал да биз дайыма көңүл бура турган нерсе бул ошол баарыбыз бир түшүнүп кое турган бир маселе бар да. Буну балдарга да айтып беришибиз керек. Көпчүлүк сайттар алардын баардыгы маалымат топтошот да. Баардык социалдык түйүндөр, Facebook, Instagram, TikTok, ушул жана издей турган сайттар, мына биз баарлашып аткан ушул платформалардын баардыгында атайын товарлар менен кызмат көрсөтүүлөр, оюндар, ошолордун жарнамасын чыгарышат дагы, анан алар ошол колдонуучу туурасында маалымат топтошот да. Анан мисалы үчүн көбүнчө компаниялар жанагы маалымат издөө компаниялар, маалымат издөө сайттарында кээ бирлери ачык, кээ бирлери жашыруун түрдө ошол маалыматты топтошот. Анан кийин ошол эмнени издегендигине жараша колдонуучунун ошондой контексттүү жарнамаларды ал жака жөнөттүрүшөт да. Ошондуктан мына ушул нерселерге карата ошо балдарга түшүндүрүш керек. Мисалы үчүн балдарга эмне үчүн мына ушундай болуп атканда иш-аракеттерди жасаш керек экендигин, өзлөрүнүн жеке маалыматын кантип коргош керек экендигин түшүндүрүшүбүз керек. Мына ушуга чейинки айткан нерселердин баардыгын жалпылап айта турган нерсе, мына ошол санариптик жарандын алкагында балдарга эмне жөнүндө айтышыбыз керек десек, бул кибербуллинг жөнүндө айтышыбыз керек. Бул ошол санариптик технологияларды колдонуу менен ошо жеке маалыматтарын алып, ошол ата-энанын кыжырына тие турган маалыматтарды жөнөтүү, же болбосо ошол жана коррекцияланбаган коммуникация болушу мүмкүн. Мына ушулардын баардыгы бир жагынан караганда айталы ата-энелер балдарына ушундай болушу мүмкүн экендигин түшүндүрсө болот. Же болбосо балдар бири-бири менен маалымат алмашып, анан өздөрүнүн ошо түйүндүн ичинде кандайча баарлаша тургандыгын, өздөрүнүн механизм, принциптерин өздөрү сүйлөшүп алса болот. Бирок ошол эле учурда практика көрсөткөндөй, эгерде мына ушундай балдарга ушул маселелер боюнча жардам бербешсе, бул олуттуу түрдө баягы терс реакцияларга алып келиши мүмкүн. Мисалы депрессияга кабылышы мүмкүн, кибербуллингдин натыйжасында маанай түшүшү мүмкүн, сабакка көңүлү чаппай калышы мүмкүн, же болбосо ошо маалыматтык жана игромания болушу мүмкүн, маалыматта көз карандылыкка алып келиши мүмкүн. Ошентип ушулардын баардыгы терс өзүнүн кесепеттерине алып келиши мүмкүн. Ошондуктан мына ошол азыркы заманбап жашообузда баардык маалыматтын көлөмү өтө чоң болгону ошол учурда жана
санариптештирүүдөн эч жака качып кутула албай тургандыгыбызды билгенден кийин бул биздин бүгүнкү реалдуулук экендигин түшүнүү менен атайын бир ушундай идея же бир концепция иштелип чыкканда санариптик жарандык деген. Максаты эмне? Бул негизи мындай баарын камтый турган, жалпы камтый турган бир түшүнүк да. Ал жалаң санариптик жарандыкты түшүндүрүү менен гана чектелбестен бул философиялык түшүнүк десе болот. Анткени ал адам айталы өзүнүн өлкөсүнүн жараны да болушу мүмкүн, ошондой эле маалыматтык эркиндикте дагы жаран болушу мүмкүн да. Анткени жаранды эмне маанилүү? Айталы ал артыкчылыктарга ээ болуш керек. Ошол санариптик технологиялардын жардамы менен ошол интернетте азыр маалыматтын чөйрөсү өзүнчө чөйрө эмеспи? Жана ошондой эле ошол жарандык деп ошол санариптик жарандык дегендин өзү мына ушул интернетте процессти башкарганга мүмкүнчүлүк берет. Ошо балдар айталы ошол чөйрөдө болгондо дагы өзүн жаран катары эле мындай татыктуу алып жүрүш үчүн жоопкерчиликтүү алып жүрүп, жана күнүмдүк жашоодагыдай эле ошол онлайн иш аракеттери дагы же позитивдүү же негативдүү же терс кесепеттер алып келиши мүмкүн экендигин түшүндүрүшүбүз керек. Ошондой эле ыңгайлуу болгон баарлашууну уюштуруш үчүн эмне кылыш керек, эмне жакшы, эмне жаман, кандай жүрүм-турумда жүрүш керек, кантип бирөөлөргө зыян келтире албаш керек, жана ошо түйүндө баарлашууну ыңгайлуу жана пайдалуу болуш үчүн эмне жасаш керек деген суроолорго жооп беришибиз маанилүү да. Ушунун аспектлеринин бири бул медиа сабаттуулук. Бул жалаң гана ошо маалыматты колдонуу гана эмес, ошол эле учурда ушул маалыматты өндүрүүгө, кызыктуу контент түзгөнгө мүмкүнчүлүк берүү, ошол контент менен бөлүшкөнгө мүмкүнчүлүк берүү, ошондой эле баардык ушул санариптик шаймандардын ичинде өзүнүн өнүгүүсү үчүн ушул маалыматты колдонуу, өзүлөрүнүн тең туштарынын арасында, үй бүлөсүнүн ичинде, мектептин жана жалпы коомдо өзүн өнүктүрүүгө мүмкүнчүлүк алуу. Мына ушул негизги маселелерге кайрылмакчыбыз силер менен бирге. Баягы эмне үчүн ушул санариптик жарандык керек деген маселени тегерегенде мен буга чейин эле белгилеп кеткендей, ошол санариптик жарандык бул белгилеп кое турган маанилүү нерсе. Бул көптөгөн жылдар бою бизге маанилүү болгон нерсе жана белгилеп кое турган нерсе. Ошол санариптик жарандык деген бул өзүнчө бул концепция, ал ошол жоопкерчиликтүү жана ушул санариптик сервистерди татыктуу колдоно билүү мүмкүнчүлүгүн тиешеси бар. Жана бул жерде ушул санариптик контентти колдонуунун маанилүүлүгүн көрөбүз. Жана бул жерде бир нерсени түшүнүп коюш керек да. Айталы ошол балдар жөнүндө сөз кылганда, алардын баарлашуусу жөнүндө сөз кылганда, бул жерде ошол санариптик жарандыктын алкагында бул санариптик сабаттуулукка көңүл бурушубуз керек, санариптик коопсуздукка, ошондой эле мына ушул мүмкүнчүлүктөрдүн баардыгынын жеткиликтүү болушу маселелерине дагы көңүл бурушубуз керек. Ошол санариптик жарандык өзүнө ошондой эле санариптик баягы теңдеш болбоо маселесин дагы камтыйт да. Балким айрымдарга ушул санариптик сервистер калктын айрым бир бөлүгүнө жеткиликсиз болушу мүмкүн. Анан ушул теңдеш эместикти, теңдешсиздикти кантип жакшы жагына өзгөрткөнгө мүмкүнчүлүк, кандай мүмкүнчүлүктөр бар деген маселеге дагы көңүл бурушу керек да. Ошол калкыбыздын жашоочулары, планетанын жашоочуларынын көбүнө жеткиликтүү болгонго умтулуу зарыл. Жана мына ушул негизги учур бул эң маанилүү нерсе мына ушул нерселердин ортосундагы тең салмактуулукка жетиши. Ушул санариптик укуктар, санариптик мүмкүнчүлүктөр, санариптик технологиялар, ошондой эле биздин балдарыбыздын психикасынын саламаттыгын ошолордун ортосунда тең салмактуулук сактаганга аракет кылыш керек. Мына ушул
Айталым, мына ушул санариптик жаран деген түшүнүктүн алганда ошондой эле маалыматтык чөйрөнү өзгөртүү, кандай тобокелдиктер бар экендиги туурасында сөз кылып жатып, бир санариптик жарандык түшүнүгүнүн алкагында мындай бир суроо жаралат. Негизи биз ушу балдарыбызды ошол дүйнөдөгү санариптик жарандыкка кантип үйрөтүшүбүз керек деп, ага кандай ыкмалар бар деп деген маселе жаралат. Анан ошол тажрыйбама таянып айта турган болсо, биздин мектепте биз атайын мына ушундай бир фундаменталдык чечимге келдик. Мына ушул маселеге үйрөтүү курсу бала бакчалардан баштап, атайын даярдоо топторунан баштап, анткени биздин мектебибиздин алдында дагы өзүбүздүн бала бакчабыз бар. Анан 11-класска чейин ошол курсту жүргүзүп турушубуз керек, өткөрүп керек деп чечтик да. Анткени биздин көз карашынан алганда санариптик жарандыкка окутуу үзгүлтүксүз жүргүзүлүшү керек деп эсептейбиз. Ал ошол кичинекей класстан баштап, ошо бала бакчадан баштап, андан кийин ошол мектептин бүтүрүүчү болгон курагына чейин үзгүлтүксүз жүргүзүлүш керек. Негизи жылына өтө көп деле сабак өтүп деле кереги жок, бирок болгон өзгөрүүлөрдү эске алуу менен улам жаңылап туруш керек да. Эгерде кичинекей класстарда айталы көбүнчө оюнга байланышкан маселелер же болбосо ошол маселени түшүндүргөндө же теманы түшүндүргөндө оюн аркылуу аларды окутканга аракет кылуу, көбүнчө жөнөкөйлөп айтып берүү боло турган болсо, бул жогорку класстарга сабак өткөн мезгилде көбүнчө дискуссия аркылуу өткөргөнгө аракет кылабыз. Көбүнчө ал мугалимдердин жана окуучулардын ортосунда эмес, бул ошол окуучулардын өздөрүнүн арасында ошо маанилүү маселелер боюнча дискуссиялар өткөрүп туруп, мисалы үчүн мугалим бир тема жөнүндө айтып берип, актуалдуу тема жөнүндө айтып берип, анан ошол окуучулар өздөрү ар кандай көз караштан, этикалык, техникалык, когнитивдик көз караштан өздөрүнүн пикирлерин билдирип дискуссия кылышат. Эмне үчүн? Анткени эмнеге экендигин мен бир аз кийинчерээк айтып берейин. Ал эми азыр ошол негизги программалар биз окутуп атканда булар дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрү сыяктуу эле басымдуу көпчүлүгү өлкөнүн мына ушул санариптик жарандыктын программасын жүзөгө ашырып атышат. Анан мына ошол Европа биримдигинде дагы ушул маселеге көп көңүл бурушат, абдан көп сунуштамалары бар. Баалоону кандай жүргүзүш керек экендиги жөнүндө абдан көп материалдар бар. Алардын баардыгы негизинен мына ошол кайсы жакты көздөй багыт алыш керек экендигине мүмкүнчүлүк берет. Анан ошол санариптик жарандыкты мектептерде жана жогорку окуу жайларында ишке киргизүүдө эмнелерге көңүл буруш керек экендигин түшүндүргөн маалыматтар, материалдар көп. Өзгөчө белгилеп кое турган нерсе ошол Австралиянын санариптик жарандык программасы жөнүндө айта турган болсок, өкмөт мындан көп жыл мурда эле буга көңүл бурган, бир ондогон жылдар мурда эле азыр аларда абдан кубаттуу программасы бар жана ал ушул жана мектеп менен бала бакчанын көз карашынан карай турган болсок, ал жерде бул программа акысыз окутулат. Аларды абдан чоң колдоо көрсөтүлөт ушул программага жана алардын акыркы мезгилде берген отчеттарына карай турган болсок, аларда ошол балдарынын ушул интернеттеги иш аракеттерине көбүнчө аң сезимдүүлүк менен мамиле кыла тургандыгын, көп нерсени өздөштүргөндүгүн билдирип турат. Андан тышкары ошол санариптик жарандык Америка Кошмо Штаттарында дагы бар, бирок аларда багыты бир аз башкачараак. Көбүнчө ал жакта техникалык жактан сабаттуулукка көбүрөөк көңүл бурулат. Анын ичинде ушул технологияларды колдонуу жаатында. Бул эмне жөнүндө айтып турат? Бул дүйнө мына ушул көйгөйдү көрүп, жана анын үстүндө аны чечүү үчүн ар кандай жолдорду издеп аткандыгынан кабар берип турат. Мына ушул материалдар, ушул усулдук ар кандай сунуштамалар, алардын баардыгы жеткиликтүү жана алар мына ошол мектепке ушул тажрыйбаны алып келсек болот. Анын ичинде Кыргыз Республикасынын мектептери менен жогорку окуу жайларына да ушул тажрыйбанын жыйынтыктарын ишке киргизсе болот. Дагы бир көңүл бура турган нерсе, мына ошол санариптик жарандыкка окутууга болгон мамиле же кандай ыкмалар бар экендигине көңүл буруп коеюн деп атам. Биздин балдарыбыз айталы ошо телефон менен отурган мезгилде көбүнчө биз кандай реакция кылабыз? Биз көбүнчө
Болду, телефонду алып коем, кечке отура бересиңби деген десе, могу жумушту бүтүр, анан кийин телефон аласың деген сыяктуу мамиле кылабыз. Башкача айтканда, дайыма баягы өздөрү жакшы билбегенден кийин, жакшы өздөштүрбөгөн нерсени дайыма тыюу салганга аракет кылат да, баягы көбүнчө мындай телефонун алып койгонго аракет кылып, ушундай мамиле көбүрөөк басымдуулук кылып келе жатат. Бирок бул ыкма жакшы жардам бербейт. Ошо практика көрсөткөндө, өзгөчө атайын жүргүзүлгөн ушул изилдөөлөр Австралияда көрсөткөндөй, балдарга тыюу салуу аркылуу, ушул тыюу салуу ыкмасын колдонуу менен айталы ошо балдарыбызды интернетке байланышкан көйгөйлөрдөн же санариптик маалыматты игроманияга, баягы терс контенттерден аларды алыс кармоо боюнча тыюу салуу аркылуу аракет кылуу, бул жакшы жыйынтык бербейт да. Алар балдар көбүнчө сыртынан макул деп койгону менен, бирок өздөрүнүн кайсы бир жерге телефонду бекитип, же өздөрү бир жерге бекинип алып, баары бир ошол телефонду колдоно берише тургандыгын көрсөттү да. Ошондуктан мына ушул балдардын психикасынын өзгөчөлүгүн эске алуу менен, же болбосо чоң адамдардын дагы ошо психикасын эске алуу менен биз эмне кылышыбыз керек? Атайын окутушубуз керек. Ошон үчүн биздин окутуудан максаты жалаң балдарга гана таянбастан, алар мугалимдерге дагы, ата энелерге дагы багыт алган окутуш керек. Алардын баарында практикалык кеңеш бериш керек болот да. Анан бул кеңештер болсо атайын жүргүзүлгөн изилдөөлөргө таянышы керек, талдоолордун жыйынтыгына таянышы керек. Анан буга таянып туруп, сабаттуу түрдө кантип интернетте өзүн алып жүрсө болот, жана кантип сабаттуу контентти түзгөнгө болот деген маселелердин тегерегинде алар менен иш алып барыш керек болот. Айталы, мына ушул баягы коркууга же коркутууга байланышкан ыкмаларды колдонбостон позитивдүү стратегияга басым жасаш керек да. Ошол артыкчылыктарын баса белгилеп, анан кийин жүрүм-турумдун ченемдерин аныкталыш керек. Биринчи кезекте ошол жоопкерчиликтүү болуш керек деп үйрөтүшүбүз керек. Жоопкерчиликтүү санарип жарандар болууга үйрөтүш керек. Анан балдарга укуктар менен мүмкүнчүлүктөрүн түшүндүрүп бериш керек. Андан тышкары, ушул мугалимдерге, ата энелерге жана балдарга биринчи кезекте аларда атайын керектүү боло турган көндүмдөр менен, билим менен алмаштырыш керек. Аларга үйрөтүш керек. Анткени алар ошо өз ара кантип баарлашыш керек, жана тобокелдиктерди кантип азайтыш керек, жана интернетте контентти кантип изилдеп, алар кандай маалымат экен, алардын кантип колдоnuш керек экендигин үйрөтө билиш керек да. Ошондо мына ушул маселелерге балдарды дагы, улуу адамдарды дагы үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Ошондо ошол адамдарды ошол интернетте, санариптик чөйрөдө кантип башка өлкөдөгү жарандар менен өз ара байланышты кандай түзүш керек экендиги маселелерине көңүл буруш керек да. Бул жерде интернеттин эң мыкты жагы, бул эч кандай чек ара жок да. Мисалы, өлкөлөрдүн чек аралары бар, бирок ушул башка өлкөлөрдүн жарандары менен да позитивдүү баарлашканга мүмкүнчүлүк берет бизге интернет. Жана ушул мүмкүнчүлүк чындыгында эле ушул жалпы дүйнө боюнча зомбулукту азайтканга жана адамдардын бири-бирине позитивдүү мамиле кылышына өбөлгө болот да. Алар жалаң гана өзүнүн социуму эмес, жалпы эле дүйнөдөгү социумга туура мамиле кылууга мүмкүнчүлүк берет. Ошол интернеттин чегинде чек аранын жоктугу башка эл менен тааныш, алардын маданияты, каада салты менен таанышканга мүмкүнчүлүк берет да. Мына бул абдан жакшы шайман болуп эсептелинет. Ушул жаңы технологиялардын бул ошол жана чек арасыз иш-аракеттерди жасаганга мүмкүнчүлүк берет. Анан биздин чыныгы дүйнөбүздө андай мүмкүнчүлүк жок болуп атпайбы? Ошон үчүн санариптик жарандык бул ушул маселеге дагы көңүл бурууга тийиш. Дагы белгилеп кое турган нерсе, мындай бир чакан, көгүл бура турган бир чакан бир аспектин ала турган болсок, окутуунун негизги багыт берген нерсе бул ошол сый мамиле жасаган жарандык да. Башкача айтканда, бул ошо башка адамды түшүнө билүү, буллингке каршы күрөшүү жана туура, сабаттуу онлайн баарлашуу. Андан тышкары жоопкерчиликтүү ой жүгүртүү, бул жана сынчыл ой пикирди өнүктүрүү жана ошондой эле санариптик технологиялардын мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалыматтуу болуш
ошол фейк деген эмне экендигин билүү, аны чыныгы анык маалыматтан кантип ажырата билиш керек экендигин, фактылар пикирден кантип алмаша, эмнеси менен айырмалана тургандыгын үйрөтө билиш керек да. Жана мына ушундай фейк жаңылыктын же жалган маалыматтын курмандыгы болуп калбаш үчүн эмнелерди билиш керек экендигин түшүндүрүш керек. Анан санариптик идентификация жана ошондой эле маалыматты башкаруу мүмкүнчүлүктөрүн бериш керек. Ошондой эле маанилүү аспектлердин бири бул коопсуз жүрүм-турум. Бул өзүнүн коопсуздугун коргоо, өзүнүн купуялуулугун жана бакубаттуулугун коргой билүү бул абдан маанилүү нерсе. Ал жалаң гана айталы баарлашуу, интернеттеги гана баарлашууга байланыштуу эмес. Ушул эле учурда мен бир жөнөкөй мисал келтирсем, айталы тишибизди тазалайлы дейли. Эртең менен кечинде тишти жууш керек экендигин үйрөтөт бизге кичинебизден бери. Анан биз чоңойгондон кийин биз аны ойлонбой эле автоматтык түрдө эле сөзсүз түрдө жасайбыз, туурабы? Эгерде бизди буга үйрөтпөсө, биз аны башкача жасайт болчубуз да, туурабы? Ошондой эле мына ошол экрандык убакыттын түшүнүгү дагы ошондой. Эгерде балдарды кичинекей кезинен баштап айталы ошол жанагы экранда белгилүү бир чектелген убакыт гана отуруш керек деп үйрөтө турган болсок, жанагы тишти жууган сыяктуу эле, анан өспүрүм мезгилинде алар жанагы өзү чоңойгон мезгилде алар муну аң сезимдүү түрдө түшүнүп калат да. Ошо дайыма эле экран маңдайында отурбаш керек экен деп, анткени бул ошол ден соолук үчүн маанилүү, бул ошондой эле жүрүм-турумдун социалдык ченеми экендигин түшүнүп калат. Мына ошондо мына ошол айталы түндө ошол онлайн отуруп берип, анан же болбосо телефонун алып коюп, же болбосо ошол жанагы жатып алып, сааттап ошол телефонда отура берген, жана өзүнүн убагында уктабай, анан көзүнө күч келтирип жасаган нерселердин баардыгы четке чыгат да, четке чыгарылат. Анткени ошол бала ушунун баарын кичинекейинен бери аңсөнүп түшүнөт дагы, өзүнүн ден соолугуна кам көргөндү үйрөнөт. Баягы купуялуулук, коопсуздук жөнүндө биз жана айттык. Мына ушул маселелер дагы ушул интернетте өз ара мамиле куруу мезгилинде дагы өзүнчө бир эрежелерди карманганга үйрөнүшүбүз керек. Мисалы үчүн балдар үчүн ошол интернетте айталы социалдык түйүндөрдө реалдуу сүрөттөрүн коюп аккаунт ачпагыла деп үйрөтүш керек. Жана ошондой эле дагы бир башка коопсуздук маселелерин дагы үйрөтүшүбүз керек. Андан тышкары айталы баягы өз алдынча болгон мезгилде алар автоматтык түрдө мына ушул нерселерди өздөштүрүп калат дагы, жана өзлөрүнүн коопсуздугун өздөрү коргоонго мүмкүнчүлүгү боло турган болот ушу интернет айдыңында жүргөн мезгилде. Эми биз ушул санариптик ошол жарандыкка байланышкан бир фундаменталдык бир жерге келдик. Мен буга чейин жалпысынан сөз кылдым. Эми мен силерге ушул санариптик жарандыктын концептуалдык модели жөнүндө сөз кылсам. Ал ошол Европа биримдигинде кабыл алынган жана ал дагы ошол Европа кеңеши тарабынан аныкталган. Ушул Европа өлкөлөрүндө кандайча колдонулуп атат? Чындыгында мына ошол Америкалык жана Австралия модельдери ортосунда айырмачылыгы өтө деле көп эмес. Болгону Европанын моделинде ошол пиза менен болгон байланышы менен айырмаланат. Анткени ошол санариптик сабаттуулук жана санариптик жарандык деген нерсе бул айталы ушул пиза 2022 концепциясында булар базис катары каралган. Мына ушул маселелер, ошол маалыматтык коммуникациялык технологиялар жана ошол маалыматтык технологияларды баалоо үчүн базис катары каралган. Ошондуктан менин көз карашымда бул маселеге көңүл буруп коюу дагы кызыктуу болот деп ойлойм. Жана азыркы мезгилде ошол азыр бул маселеге заманбап мамиле кандай экендигине көңүл буруп коюшубуз керек. Биз булда түшүнүп турган нерсе, мына ылдыйкы жагын карасаңар, эң башкы биздин базисибиз, биздин пайдубалыбыз бул компетенциялар, баалуулуктар, сынчыл ой жүгүртүү, көндүмдөр, билимдер, эмнелерди өнүктүрүшүбүз керек жана санариптик жарандык эмнеге негизине тургандыгына көңүл бурушубуз керек. Бул жерде башкы маселе бул
коомубуз же социалдык институттар эмнени сунуштай алат? Мына ушул балдарга, ата энелерге жана мугалимдерге алар санариптик жаран болуш үчүн эмнелерге үйрөтүш керек деген маселеде биринчи кезекте бул саясатчылар ошо билим берүү министрлигинин деңгээлинде аныкталат. Булар социалдык саясатчылар десек болсо дал чөйрөдөгү жана ошондой эле санариптик өнүктүрүү министрлиги. Башкача айтканда булардын бардыгы мамлекет тарабынан баягы иш алып баруучу органдар болуп саналат жана алар мугалимдердин ролу кандай болуш керек экендигин, ата энелердин жана ошо балдардын өздөрүнүн ролу кандай болуш керек экендигине көңүл бурулат мында жана ошол ушул процесске кимдер катыша тургандыгын, кандай стратегиянын негизинде иш алып барыш керек экендигине көңүл бурушу керек жана ошол стратегиянын алкагында ошол санарип коом жана жалпы эле коом мына ушул интернеттин алкагында кандай өнүктүрүшү керек дегенге жооп бериш керек жана бунун бардыгы ушул келечек муундун өнүгүүсүнө кандай таасирин тийгизет деген маселенин тегерегинде сүйлөшүш керек. Инфраструктура менен ресурстар мына бул түшүнүк өзүнө жанагы ошол өлкөнүн региондордун баарында жеткиликтүүлүк маселеси, бирдиктүү бир мейкиндик же платформаны түзүү, бирдей баардык балдар үчүн бирдиктүү мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берүү деген ушул маселе эң маанилүү маселелердин бири да. Жана албетте мына ушул жана баалоо маселеси дагы абдан маанилүү болуп саналат. Бул жалпы социумдун бул жааттагы тигил же бул коом үчүн бакубаттуулукка кызмат кыла турган нерселерди куруусу боюнча иш аракеттерин баалоо, анын ичинде санариптик технологиялардын адамдардын бардыгы үчүн бирдей жеткиликтүү болушуна, чыгармачылыкты өнүктүрүүгө көңүл бурулушу керек. Мына ушул санариптик жарандыктын ондамени оюнча биз азыр кененирээк сөз кылабыз жана ошол мына ушунун жыйынтыгы бул санариптик жаран. Ушул иш аракеттердин жыйынтыгы болуп калыш керек. Мен бул жерде мына ушул кайсы 10 ушул санариптик доменде, ушул 10 санариптик доменде биз эмнелерге көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Бир жагынан алганда балдарыбыз өнүгүшүбүз керек, ал эми экинчи жагынан алганда бул ошол булар ушул азыркы өз ара баарлашуунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Айталы, мына ушул домендерди 3 топко бөлгөнбүз. Биринчиси ошол онлайн режимде болуу. Бул туурасында дагы кененирээк сүйлөшмөкчүбүз. Бул ошол жеткиликтүү болушу, башкача айтканда, бул натыйжалуу мүмкүнчүлүктөр ошол жеткиликтүү болууну жана ошол интернеттин жеткиликтүү болушу жана ошондой эле ошол жактагы иш аракеттерди жасоо мүмкүнчүлүгү, андан тышкары окутуу үйрөтүү жана чыгармачылык, медиалык жана маалыматтык сабаттуулук, мына ушулардын бардыгы онлайн режиминде болуу деген бөлүккө кирет. Экинчиси бул ошо онлайн бакубат болуу деген түшүнүк. Ал өзүнө 3 элементти камтыйт. Бул этика менен ошо эмпатия, ошол ошондой эле интернетте кандайча өз ара баарлашуу керек деген ченемдер боюнча. Андан тышкары ошондой мульти маданият, айталы башка элдердин маданияттарын туура түшүнүү, ошондой эле ден соолук менен бакубаттуулук, баардык нерсени көзөмөлгө алуу, канча убакыт өткөрүп атат интернетте дегенде ошондой эле электрондук байланыш. Кийинкиси бул онлайн укуктар десек болот. Бул ошол онлайн өзүнүн укуктарын түшүнүү жана жоопкерчиликтүү болуп, бул ошол интернеттеги өз ара баарлашууну цивилизациялуу мүнөзгө ээ кылат. Мына ушул 3 элемент биригип негизи жалпы жана ошол демократиялык онлайн коомдун негизги эрежелери же принциптери десек болот да. Ошол өзүнүн укуктары менен милдеттерин түшүнүү, купуялуулук менен коопсуздук маселелерин түшүнүү деген маселелер. Бул туурасында да кененирээк сөз кылмакчыбыз. Ошондой эле ошол колдонуучулардын маалымдуулугу. Бул жерде эмне айткыбыз келет? Бул жерде биз интернетте өз ара байланышта болгон мезгилде көбүнчө учурда
Бизде баягы көп нерсени интернеттен алып колдонобуз, анткени ошол жана сатып алуу, товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү мына ушул нерселер менен көп ушул нерселер менен көп иш аракеттерди жасайбыз. Анан мыйталы өзүңөргө жаккан сайттан бир каалаган нерселерди алышыңар мүмкүн. Анан мына ушул иш аракеттердин баардыгы кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн. Мисалы айталы ата энеси мисалы бир виртуалдык кандайдыр бир үй сатып алышы мүмкүн деп эле айталы, ар кандай кызыкчылыктар болот. Жана ушулардын баардыгы интернетте кайсы бир ресурстардын бааларына көңүл бурганга дагы мүмкүнчүлүк берет. Мына ушуга кененирээк токтололу. Мына биз жана айткандай онлайн режиминде болуу дегенге көңүл бура турган болсок, бул ошол жеткиликтүү болушу, мына ушул онлайн режимдин жеткиликтүү болушу. Анан ушул санариптик чөйрө жеткиликтүү болушу эмне кылыш керек? Андан тышкары санариптик чөйрөдө атайын компетенциялар керек, биз билгендей көндүмдөр керек. Айталы ошондуктан ушул санарип жаран болом деген адамдын мына ошол ачык санариптик мейкиндикте өз ара башкалар менен байланышуу үчүн эмнелерди билиши керек. Мисалы бул жөнөкөй эле нерселерден баштасак айталы, керектүү маалыматты кантип издесек болот, кандай издөө тутумдарын колдонсо болот. Андан тышкары ушул маалыматты кайсы жерден тапса болот, айталы башка тилде кантип баарлашса болот деген нерседе. Башкача айтканда интернеттин жарымы Кытай тилинде, жарымы башка тилдерде эмеспи. Ошондуктан мына ушул санариптик өзүнчө обочолонуудан чыгуу бул дагы негизги элементтерден бири. Ушул жана көндүмдөр менен компетенциялардын ичинде алар дагы булардан ушул мүмкүнчүлүгүн да өнүктүрүш керек. Ошондой эле чыгармачылыкты өнүктүргөнгө жардам беришибиз керек. Менин көз карашымда бул абдан маанилүү нерселерден бири. Анткени менин пикиримче айталы интернет жана ошол санариптик технологиялар абдан чоң мүмкүнчүлүк берет чыгармачылык үчүн. Айталы мурда мисалы кандайдыр бир шаймандар керек болсо, айталы мисал үчүн айталы атайын ошо сүрөт тартыш үчүн мисалы жанагы боекторду сатып алыш керек болсо, же болбосо кайсы бир жерде ушуну үйрөнгөнгө атайын бирөөнү таап, андан үйрөнүш керек болсо, азыр ушул чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн ушул санариптик картинаны жаратыш үчүн же болбосо эксперименттерди жасаш үчүн эң мыкты мүмкүнчүлүктөрдү берет интернет. Туурабы? Жакында эле бир конференция болгон декабрда, ошол жерде мугалимдердин бири, ошол Кыргызстандын мугалимдеринин бири, ал 3D объектини кантип колдоно тургандыгын айтып бергенде, ошол окуучуларга айталы ушундай механизм кандайча иштеп тургандыгын түшүнүш үчүн ошону көрсөтүп берет да. 3D режиминде көрсөтүп бериптир да. Бул демек интернет бизге бир фантастикалык, бир укмуштуудай мүмкүнчүлүктөрдү берет экен. Мына ошол чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн, чыгармачыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүү үчүн. Эми биз медиа жана информация же маалыматтык сабаттуулукка келе турган болсок, бул ошол санариптик технологиялар аркылуу чыгармачылыкты ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүнө тиешелүү. Жана бул жаат азыр ошол билим алуу жана такай ушул өз ара маалымат алмашуу жана адамдар менен жаңы маданияттын өкүлдөрү менен баарлашууга негизделген мамиле болуп саналат. Бул түрдүүлүк, ар кандай маданияттын өкүлдөрү менен баарлашып жана алар менен кантип баарлашылуу тургандыгын түшүнө билүү. Ошондой эле мына ошол санариптик баягы обочолонууга байланышкан маселени кантип чыкса боло тургандыгына байланышкан. Айталы санариптик ушул обочолонуу жалаң гана жеткиликтүүлүк же технологиялардын жеткиликтүүлүгүнө гана байланыштуу эмес. Ошол эле учурда айталы ошол популярдык тил, баягы кеңири тараган тилде, англис, Кытай жана башка тилинде баарлашуу мүмкүнчүлүгүн үйрөтүү болуп саналат да. Ошонун натыйжасында кызыктуу контенттер жаралат. Онлайн бакубаттуулук маселесине келе турган болсок, бул дагы абдан маанилүү маселелердин бири болуп саналат. Анткени биз билгендей эле жана ушул изилдөөлөр көрсөткөндөй, анчында PISA изилдөөсү көрсөткөндөй,
терс чөйрө же негативдүү чөйрө, анын ичинде онлайн чөйрө ошол өспүрүмдөрдө жанагы суицидке алып бара турган бир маанайларды жаратышы мүмкүн, ошо реалдуу турмушта кандайдыр бир иш аракеттерге барыш үчүн өөлгө болуп калышы мүмкүн, айталы, же болбосо бир укук бузууларга барышы мүмкүн, коомдун кызыкчылыктарына каршы багытталган. Ошондуктан бул жерде ошол окутуунун маанилүү учуру болуп, бул жерде айталы башка адамдарды түшүнө билүү жана ушундай этикалуу же этикасыз жүрүм турум интернетте эмне экендигин түшүндүрөт жана мунун бардыгында ошол да менде балдардын түшүнүгүн жана көндүмдөрүн өнүктүрүү маанилүү экенин билебиз. Эмпатияга үйрөтүшүбүз керек экендигине көңүл бурушубуз керек да. Мына ошол позитивдүү онлайн өз ара байланыш үчүн эмпатия дагы абдан маанилүү экенин билишибиз керек. Биздин сөзүбүз же биздин кабарларыбыз же иш аракеттерибиз башка адамдын эмоциясына кандайча таасир эте тургандыгын жакшы түшүнсөк, биз эч убакта туура эмес кадамдарга барбайбыз же туура эмес кабарларды жазбайбыз. Этика бизге кандайдыр бир деңгээлде бир кабыл алынган эрежелердин карманганга мүмкүнчүлүк берет, туура баарлашууга мүмкүнчүлүк берет. Ал эми ден соолук менен бакубаттуулук жөнүндө айта турган болсок, мен жана белгилеп кеткендей эле, бул абдан маанилүү аспектилерден бири. Биз баарыбыз жалаң гана виртуалдуу чөйрөдө гана эмес, реалдуу чөйрөдө дагы жашайбыз да, биз матрица эмеспиз же чыныгы адамбыз дегендей. Ошондуктан бизге жалаң гана интернет менен баарлашпастан бизге ошол тамак ашыбыз даамдуу болуш үчүн, туура тамактаныш үчүн, спорт менен алектенгенге мүмкүнчүлүгүбүз болуш үчүн аракет кылабыз. Ошондой эле табият менен таттуу мамиледе болгонго умтулушубуз керек. Ошол адам өзү инсан катары өнүккөнгө аракет кылышыбыз керек жана адам жалаң гана ошол адам экөөнүн өз ара мамиленин ичинде гана эмес, ошол адамдын башка жандыктар менен болгон мамилесине дагы байланыштуу да. Бул ошол инсандын калыптануусуна чоң таасирин тийгизе турган учур. Жана мен айтып кеткендей, жана тиш жууган боюнча айттымбы, жана ошондой сыяктуу эле бул жерде кичинекей кезинен баштап эле атайын ошол интернетте туура кадамдарды жасоо боюнча аны үйрөтүү жана онлайн активдүүлүгү менен реалдуу дүйнөдөгү активдүүлүгүн экөөнү айкалыштыра алып жүрүү мүмкүнчүлүгүнө да көңүл бурушубуз керек. Бул жерде электрондук байланыштагы бул кызыктуу аспекти болуп саналат. Азыркы мезгилде активдүү өнүгүп аткан жаат десек болот, чөйрө десек болот. Жана ошол интернетте технологияларды колдонуу менен активдүү, жигердүү иш алып баруунун өзү ошол санариптик инсандын өзү, айталы, биздин тең туштарыбызбы же болбосо биз интернетте баарлашып аткан адамдар болот. Ал эми экинчиси биз өзүбүз, ошол жанагы экрандын бери жагында отурган биз өзүбүздүн инсандык сапаттарыбыз. Бул жерде мына ошол санариптик инсандыкты өнүктүрүүнүн элементтери баягы ошол чөйрөдө ошол адамдын өзүнүн бир аз айырмачылыгы болушу мүмкүн. Аны кантип өнүктүрсөк болот? Мисалы үчүн айталы, кандайча ошол өзүбүздүн санарип дүйнөсүндөгү илентүүлүгүбүздү кантип аныктасак болот деген суроолорго да көңүл бурушубуз керек. Ошондой эле ушул адамдын интернеттеги жана реалдуу турмуштагы иденттүүлүгүн аныктоо мүмкүнчүлүгүн да берет. Көбүнчө кээ бир адамдар айталы өздөрүн ошо өздөрү чыныгы жашоодо кандай болсо андан айырмаланган инсан катары алып жүргөнгө аракет кылган адамдар дагы бар санариптик дүйнөдөчү. Ошондуктан биз балдарды эмнеге үйрөтүбүз керек? Биз балдарга сен интернетте кандай экендигине көңүл бурбай эле, сен реалдуу турмушта кандай экендигине көңүл бурушуң керек деп үйрөтүшүбүз керек. Мисалы үчүн баягы кичинекей балдарга билет болуш керек, бир ушундай бир оюн бар эле. Ошондо ал жерде өзлөрүнүн мейкиндигин алар өнүктүрүп аткан мезгилде балдар ал жерде канчалык
ошого оюнга сүңгүп кирген сайын алар өздөрүн ошол жактагы кыздарга окшоштуруп, ошондой катары кабыл ала баштайт да. Анан кийин алар реалдуу турмуштагы өзүнүн тажрыйбасы менен виртуалдык дүйнөдөгү тажрыйбасы сыяктуу кабыл ала башташат да. Анан эгерде ушуну балдарыбызды жакшы үйрөтүп албасак, мына ошол виртуалдык дүйнөдө бол, реалдуу дүйнөдө бол, анан кийин мисалы сенде да ошондой эле бөлмөң бар болгон күндө деле ошол жанагы оюндагы сенин курчагыңдан деген сыяктуучу сен бул жерде кандай болсоң ал жакта да экөө окшош эле болушу мүмкүн. Ошондуктан сен бул жерде кандай реалдуу турмуштагы жүрүм турумуң ошол санарип дүйнөдөгү жүрүм турумуңдай эле бирдей болушу керек деп түшүндүрүш керек. Анан кийин алар муну өздөштүргөндөн кийин ошол виртуалдык ар кандай нерселерге туура мамиле кылганга мүмкүнчүлүк болот. Башкача айтканда, реалдуу турмушта ошол мышыктарга же иттерге жакшы мамиле жасап кам көргөндү билсе, анан ошол интернетте дагы ошондой эле болуш керек экендигин түшүндүрүшү керек. Ошондуктан ошол жаныбарлар, балыктар болобу, мына ошолорго реалдуу жашоодо кандай мамиле кылса, ошол оюнда дагы ошондой эле мамиле жасашы керек болот. Эгерде реалдуу жашоосунда өзлөрүнүн жанагы жаныбары жок болсо, үйүндө үй жаныбары жок болсо, ити жок, мышыгы жок болсо, реал онлайн жашоосунда алар бар болсо, аларга кандай мамиле кылыш керек экендигин жүзөгө ашырганга аракет кылышат. Жана ошол ата-энелер ошол балдарга ошону туура түшүндүрүш керек. Анан балким ошол виртуалдык дүйнөдө буларга аябай жакшы жагымдуу таасир тийгизип аткандарын көргөндөн кийин балким реалдуу турмушта да ата-энелери ошол жаныбарларды алып берсе болот дегендей мамиле да. Онлайн укуктар жөнүндө айта турган болсок, бул ошол укуктарды түшүнүүдө, бул жерде ошол фундаменталдуу укуктарды түшүнүү бул абдан маанилүү. Демократиялык коомубузда жана ошол демократиялык коомубуз жөн гана өнүккөн жок десек болот. Анткени ал баягы кандай десем, ошо жарандардын көз карашынан алганда, мына ушул коомду түзгөн ошол адамдардын өзүнө байланыштуу. Эгерде биз ошол укук жана демократия принциптерин интернетке дагы аралаштыра турган болсок, бул логикалуу эле кадам болуп эсептелинет. Ошондо биз ошо бардык ошол виртуалдуу дүйнөдө да, реалдуу дүйнөдө дагы ошол коом үчүн бирдей көндүмдөрдү, бирдей эрежелерди ишке киргизген болобуз. Бул жерде бир нече элементке көңүл бурушубуз керек. Активдүү катышуу, ошондой эле ошол коомдун мүчөлөрү активдүү катышышы ошол коомдун ишине. Мисалы үчүн, бул мага тиешеси жок, менин ишим канча деген сыяктуу мамиле болбой, ошол коомдо болуп аткан окуяларга активдүү катышканга мүмкүнчүлүк участниками берүү, алар дагы ушул болуп аткан иш, коомдо болуп аткан өзгөрүүлөргө таасир эткенге мүмкүнчүлүгү бар жаран экендигин алар аңдап түшүнгөнгө, көбөлгө түшүшүбүз керек. Жана ошол сапаттуу баарлашып, сапаттуу өнүккөнгө шарттары болгонго аракет кылышыбыз керек. Мына ушул жерде укуктар менен жанагы милдеттерине көңүл бурушубуз керек. Ошол адам өзүнүн укуктарын жана милдеттерин так билсе, ошол кайсы чектен ары чыкпаш керек экендигин так түшүнүп алышы керек. Ошол контентте бир нерселер жазганда, иш аракеттерди жасаганда интернетте кайсы чектен чыкпаш керек экендигин билиши керек. Ошол эле учурда ошол укуктардын жанында сөзсүз түрдө милдеттенмелери да болуш керек, баягы чектен ашып кетпеш үчүн. Ошондуктан биз балдарыбызга ошол алардын милдеттерин дагы так түшүндүрүшүбүз керек. Ошол санариптик жаран өзүнүн баарлашуусунда кайсы чектерден чыкпаш керек экендигин так өздөштүрүп алышы керек. Негизи мына ушул укуктар менен милдеттенмелер же милдеттери бул түшүнүктүү эле. Бул жерде өтө татаал эч нерсе жок. Биздин реалдуу жашоодо кандай укуктар менен милдеттенмелер болсо, алар интернетте деле ошондой эле жана пикирин билдирүү, коопсуздугу, жооптуу мамиле кылуу, жооптуу коммуникация, тобокелдиктерди түшүнө билүү, аларга кандай реакция кылыш керек экендигин билүү деген сыяктуу эле баягы биздин реалдуу жашоодо кездешип аткан эле маселелер. Ошондуктан биз муну балдарыбызга ошол санариптик жаран катары ушул нерселердин баардыгын өздөштүргөнгө аракет кылыш
кылышыбыз керек. Жана жеке маалымат деген кандай, жана ошо жеке өзүнүн маалыматтарын кантип коргош керек экендигин жана өзүнүн коопсуздугун интернеттен кантип көзөмөлдөш керек экендигин үйрөтүшүбүз керек. Балдардын коопсуздугу жөнүндө айтканда, бул жерде өзүнчө көңүл бура турган маселе мына биз адегенде ата энелерди жана мугалимдерди үйрөтөбүз, анан кийин алар өздөрүнүн тажрыйбасына таянуу менен балдарга купуялуулукту кантип коргош керек экендигин түшүндүргөнгө мүмкүнчүлүгү болот. Мектептеги жана кичинекей класстагы балдарга ошол коопсуздук маселелерин конкреттүү мисалдарды келтирүү менен түшүндүрбөсөк, аларга түшүнүү кыйын болот да. Ошондуктан ушул курактагы кичинекей курактагы балдар баарын угат, анан бирок ошо улуу адамдар кандай кылса ошолорду турап жасашат эмеспи. Ошондуктан коопсуздук жана купуялуулук маселелерине келгенде биз биринчи кезекте ата энелерди, мугалимдерди үйрөтүп, анан алар өздөрүнүн жүрүм туруму жана өздөрүнүн үлгү катары ошол балдарыбызга ушул купуялуулук жана коопсуздук маселелерин өздөштүргөнгө жардам берсе болот. Андан тышкары жанагы колдонуучулардын маалымдуулугу деп атабыз. Биз кандай телефонбу, айфонбу, андроидбу ал интернетке киргенде сөзсүз түрдө бир нерсени сатып алуу сунушталып турат. Кайсы сайтка кирсең дагы бул абдан маанилүү, муну сатып албасаң болбойт, азыр алсаң баягы арзандатып беребиз деген сыяктуу маркетингдик ыкманы колдонуу менен психологиялык ар кандай ыкмалар колдонулат. Мына ушундай эмоциясына таасир этүү үчүн ушуну сатып алууга мажбурлаганга аракет кылган жарнамалык маалыматтар бар да. Ошон үчүн мына ошол бала айталы ошол карточкасынан түшүнүксүз эле бир нерселерди интернетте сатып алыш үчүн коротконун көргөн учурлар бар да. Мен үчүн мындай болуп атат. Анткени адатта жарнама ошол психиканын терең түбүндө катылып жаткан нерселерге, эмоцияларга таасир эткенге аракет кылат. Анан көп учурда ал сынчыл ой жүгүртүү дагы жардам бербей калышы мүмкүн да. Эмне үчүн ошо керексиз нерсени сатып алуудачы. Ошон үчүн баягы наркы кандай, сатып алуу деген кандай, жана мына ушулардын баардыгы ушул адамдардын баалуулуктарына жана шайкешкелүүгө кандайча айкалыша тургандыгын балага түшүндүрүшүбүз керек да. Кандайдыр бир деңгээлде биздин коомубуз ошо керектөөчү коом да, көбүнчө керектүү нерселерди сатып алууга негизделген коом. Ошондуктан коом өзүн сергек болушу үчүн ал мына ушул нерселерди так ажырата билиши керек. Домендер жөнүндө айта турган маселелер ошол биз санариптик жаран өзүнө камтыган ошол домендер боюнча маселе ошол. Ал эми азыр биз ошол баалоо маселесине келдик. Ал жерде ошол санариптик жарандыктын абдан кубаттуу бир пайдубалынын бири бул баалоо. Мына ошол PISA же болбосо ошол PISA 20, 21, 20, 22 де ошол PISA 20, 21, 20, 22де мына ошол баалоого карата колдонулган ыкмаларга көбүрөөк көңүл бурган. Ушуга кыскача токтолуп алам. Анткени бул абдан маанилүү элементтердин бири болуп саналат. Ушул PISAнын баалоочу жагы өзү баягы жалпы камтуучу мүнөзгө ээ жана жалпы жарандык коомдун өнүгүшү. Анын ичинде баардыгы ушул балдарды окутууга байланышкан маселелер, баягы аң сезимдүү түрдө ошол интернетте жаран болууга багытталган иш аракеттердин баардыгы ошол PISAнын баалоочу ыкмасына негизделиши керек да. Ошол PISAнын этаптарынын ортосунда дагы ошо өлкөн деңгээлде мониторинг жүргүзүү абдан маанилүү болуп саналат. Мына ошол билим берүүнүн сапаты ушул жарандык, санариптик жарандыктын көз карашынан алганда тийиштүү компетенциялар, жеке өндүмдөргө ээ болуу, медиалык сабаттуулук ушул өлкөдө кандай деңгээлде өнүгүп аткандыгын баалоо абдан маанилүү болуп саналат. Сильно связано с Чындыгында бул ушул санариптик жарандыкка байланышы тыгыз десем болот. Мен негизги учурларга көңүл буруп койсом, айталы ушул концепциянын алкагында ушул маалыматтык коммуникациялык технологиялар же МКТ негизи биздин жашообуздун баардык чөйрөсүнө орун алган. Бүгүнкү күндө башкача айтканда барган сайын көбүрөөк орун алып атат да. Баардык жашообуздун чөйрөлөрүндө биз аларды колдонобуз. Ушул технологиялар бизди кантип баарлашабыз, кантип маалымат алмашабыз, мына ушунун баардыгын өзгөртүп атат да. Ошондой эле ошол өкмөт, коомдук кызмат көрсөтүүлөрдү элге кандайча жүзөгө ашырып аткан
калышкандыгы жаатында да өзгөрүүлөр көп. Андан тышкары технологиялар ошо билим алууга дагы чоң таасир тийгизди. Баарыбыз муну көрүп турабыз. Силер дайыма ар кандай конференцияларга катышасыңар. Азыр дагы биз ошол интернеттин же технологиялардын жардамы менен биз ошол тажрыйба алмашып атабыз. 10 жыл мурда бул мүмкүн эмес болчу да. Демек бул жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы жана заманбап педагогикалык мүмкүнчүлүктөр колдонулуп атат. Булар бизге мурда жеткиликсиз болчу, мурда мындай мүмкүнчүлүктөрүбүз жок эле да. Анан менин көз карашымда бул ошол санариптик компетенцияларды ошол жалпы билим берүү тутумуна киргизүү өзү бул алдыга карата чоң кадам деп эсептесек болот. Ошол билим берүү тутуму барган сайын ошол милдеттүү түрдө окуу программаларга ошол санариптик технологияларды киргизүү абдан маанилүү деп эсептейм жана ошондуктан ошол PISA кандай параметрлерге негизделүү менен ошол баалоо ишин жүргүзөт деген темага кайрыла турган болсок, айталы ошол окуучулар МКТ менен кандайча мамиледе же кандайча өз ара иштешет, ошол мектепте анын чегинен тышкары жерлерде жана ошондой эле мугалимдер кандайча ошол МКТны колдонушат. Ошол окутуу үчүн ошол баардык этаптарда баардык ошол процесске катышкандар кандайча өз ара мамиледе болот, мугалимдер менен, окуучулар менен жана мамлекеттик органдар менен кандай мамиледе болот десек, бул жаатта ошол МКТ концепциянын максаттары PISA-ныкы бул абдан окшош десек болот баягы жалпы максаттарга, бирок бул жерде көбүнчө маалыматтык коммуникациялык технологияларга көбүрөөк басым жасалат. Айталы, мына ошол түзүм же ошол концепция төмөнкүлөрдү изилдегенге мүмкүнчүлүк берет да. Айталы, мына ушул комплекстүү түрдө документтештирүүнүн элементтерин өздөштүргөнгө, айталы, ошол окуучулар ошол ресурстарга кандайча жеткиликтүү болуп атат, аларга жана мектепте кандайча колдонуп атат, мектептен тышкары жерде кандайча колдонот, ошого көңүл бурат. Ошондой эле сунуштамаларды, аныктамаларды ошол мектептин мугалимдери ошол билим берүү жаатында министрликтин деңгээлинде, райондордун деңгээлинде кандайча маани берет мына ошол маселеге, жана ошол ресурстарды кантип интеграция кылат ошол педагогикалык практикага, ошого көңүл буруш керек. Эгер биз карай турган болсок, PISA-нын концепциясы жалпысынан комплекстүү түрдө ушул окуучулардын жана ошол процесске катышкандардын баардыгы санариптик технологияларда кандайча колдонгонун документтештирүүгө байланышкан. Жана албетте бул абдан маанилүү изилдөөлөрдү жүргүзгөнгө дагы мүмкүнчүлүк берет. Булар ушул санариптик технологияларды колдонууга мүмкүнчүлүгү, ошондой эле МКТлардын жеткиликтүүлүгү жана алар ошол математика, табигый илимдер боюнча билимди жакшы өздөштүрүүгө кандайча жардам берип аткандыгына көңүл буруш керек. Андан тышкары жана биз санариптик жарандыктын алкагында сөз кылгандай эле, бул канчалык деңгээлде ошол адамдардын, ошол көндүмдөр ошол адамдардын жашоосунун сапатын жогорулатууга, санариптик бакубаттуулугун арттырууга кандайча жардам берип аткандыгына мониторинг жүргүзүү. Айталы, ошол санариптик чөйрөдөгү окуучулардын, мугалимдердин, жалпы эле коомдун мүчөлөрүнүн 3 негизги аспекти бар бул жаатта. Мен алар туурасында кыскача айтып бердим. Бул ошол МКТнын жеткиликтүүлүгү, ал ресурстар кандайча колдонулат жана сабаттуулук, башкача айтканда окуучуларыбыздын мына ушул маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуудагы сабаттуулугу. Андан тышкары ушул 3 аспектилердин көпчүлүгү өзлөрүнүн маани маңызы боюнча бизге ар бир этапта, ушул өнүгүүнүн ар бир этабында ошол азыркы жыйынтыктар кандай экендигин белгилеп коюуга жана андан ары ошол коом жалпы эле жана ошол окуучулар, мугалимдер бир белгилүү бир
убакыт өткөндөн кийин кандай динамика болуп аткандыгына көңүл бурганга мүмкүнчүлүк берет жана баалоо жүргүзүп кандай тенденциялар бар экени, позитивдүү жагы кандай, терс жагы кандай, ошо терс жактан кантип барылыш керек жана позитивдүүнү кантип өнүктүрүш керек экендиги боюнча жыйынтык чыгарганга мүмкүнчүлүк берет. Концептуалдык негизи жөнүндө айта турган болсоң, ошол бул жерде PISA 2021 азыр 2022 деп койду. Ошол концептуалдык негизи бул санариптик жарандыкка байланышкан. Карап көрсөңөр, бул жерде PISA белгилүү болгондой эле контексттик фактыларга көңүл бурат, бир өлкөнүн деңгээли, мектептин деңгээли, мугалимдин жана класстын деңгээли жана окуучунун деңгээли деп бөлүштүрүлүп каралат жана ошолор кандайча колдонулуп атат ошол деңгээлде деп жана алардын кесилишкен жери бул же айкалышкан жери негизги элементтер мына ошол сапаттуу кандайдыр бир ресурстардын жеткиликтүү болушу жана ошондой эле ушул ресурстарды колдонуу жана мына ушул слайдты карай турган болсоңор, бул жерде мына ошол окуучулардын компетенциясы жана алардын бакубаттуулугуна ошол МКТ менен окутуу ыкмалары кандайча айкалыша тургандыгына көңүл бурулат да. Мына ушулардын баардыгы санариптик жарандыкты өнүктүрүүгө байланышкан. Анткени компетенциялар негизи бул баягы изилдеп окуп үйрөнүү мүмкүнчүлүгүнүн өзү мына ушул окуучулар тарабынан санариптик мүмкүнчүлүктөрдү пайдалана билүүсүнө жараша болот эмеспи? Ошол санариптик шаймандарды кандайча колдонуш керек, санариптик технологияларды кантип өзлөрүнүн бакубаттуулугу үчүн коопсуз, этикага негиздеп жана купуялуу түрдө колдонсо боло тургандыгын үйрөтөт эмеспи? Андан тышкары мына ошол интернет менен реалдуу турмуштун ортосунда тең салмактуулукту кантип сакташ керек, ден соолугуна кантип кам көрүш керек жана ушул жеткиликтүүлүктү кантип арттырышы керек, маалыматты кантип издеп жана кантип билим алса боло тургандыгы туурасында маселелерди жакшы өздөштүргөнүнө шарт түзөт. Ошондуктан санариптик жарандыктын өзү чындыгында баягы пайдабал болуп саналат десек болот. Ошол натыйжалуу түрдө билим алууга, ошондой эле ушул алынган билими ошол окуучуга, мугалимге жана ошол жалпысынан окуу процессин уюштурганга кандай таасирин тийгизе тургандыгын аныктоо маанилүү. Эми PISAда дагы көңүл бура турган нерсе ушул жанагы баалоо көз карашынан ала турган болсок, мына ошол төмөнкү параметрлерге көңүл буруш керек. Убактыбыз бар, мен аларды кыскача токтоло кетейин. Бул 3 топ, бул МКТга окутуу, ошондой эле бул жанагы кандай окуу программасына кандай билим берүү ресурстары бар мугалим тарабынан, ошондой эле мугалимдерди даярдоо жана ошол материалдарды даярдоо, ошол окутуунун формасы кандай, мисалы мугалимдин же окуучунун жетекчилиги астында окутуубу, же болбосо суроолордун негизиндеби, же болбосо кайтарым байланыш, анан баалоо алынган билимди ошол сыяктуу болобу, ошол стратегиясы боюнча конкреттүү бир сабактар боюнча жана ошол класстар, окуу чөйрөсү, уюмдар мына ушул эки негизги элементтер бири менен байланышкан. Өзүңөр билгендей ошол окуу чөйрөсү, анан ошол класс жана ошол уюм адегенде ошол маалыматтык коммуникациялык технология менен иштегенге үйрөтүш керек. Андан кийин ошол технологияларды колдонуу менен окутуу болуп эсептелет. Ошондой эле ошол окутууну колдоо маселеси дагы маанилүү элемент болуп саналат. Маалымат алмашуу, анын ичинде онлайн барылышы, өзгөчө ушу алыс жакта жайгашкан мектептер менен андан тышкары билим, тажрыйба алмашуу. Азыр биз силер менен бирге ушул нерсени жасап атабыз. Ошондой эле ошол окутууну жакшыртуу үчүн билим берүү жаатындагы тажрыйба менен, билим менен бөлүшүү. Жалпысынан айтканда, мына ушул PISAнын концепциясында ошол мектепте колдонуу маселеси боюнча айта турган нерселер ушулар. Мында дагы бир маанилүү элемент бар. Ал дагы PISA 2022де жазылган. Ал маалыматтык коммуникациялык технологияларды ошол класстан тышкаркы жерлерде пайдалануу деп аталат. Ал мына ошол окутуунун концепциясынын көз карашынан алганда маанилүү жана ушул окутуу үчүн ал эки
бөлүккө бөлүнгөн. Ал ошол үй тапшырмасын жасоодо, ал ошондой эле жана топ ичиндеги жумуштарды аткарышы окуучу тарабынан, окуучунун ошондой эле окутуу ыкмаларын колдонуу, алар баягы долбоорлордун, суроолордун же өз ара иштешүүнүн негизинде ошондой эле ата энелердин, мугалимдердин көз салышы, булар жанагы көз салуу, мониторинг жүргүзүү, мына булардын бардыгы мектептен тышкаркы жерлерде мугалимдер да, ата энелер дагы окуучулардын билиминде, турумунда, өздөштүрүүсүндө кандай прогресс болуп аткандыгына көңүл бурганга мүмкүнчүлүк берет. Ошондой эле балдарыбыз дагы, окуучулар дагы өздөрү өз алдынча дагы окуп үйрөнсө болот, ошол электрондук онлайн окутуу курстарга катышышы мүмкүн, окутуп үйрөтүүчү оюндарды колдонушу мүмкүн, тренингтерге катышышы мүмкүн, ошондой эле ачык билим берүү ресурстарынан билим алса болот. Ал жерде жаңы тренингтер болот, ошол платформаларды, ошондой эле ресурстарды, долбоорлорду колдонуу үчүн. Андан кийинки аспектиси бул мектептен тышкаркы жерлерде кандай айталы, кандай мүмкүнчүлүктөр бар айталы, кандай мүмкүнчүлүктөр, кандай тобокелдиктер бар. Ошо Пизанын көз карашынан айта турган болсом, мүмкүнчүлүктөрү бул өзүнүн көндүмдөрүн өркүндөтүү мүмкүнчүлүгү, ошондой эле маалыматтын жеткиликтүүлүгү жана маалымат алмашуу мүмкүнчүлүгү, ошондой биргелешип көйгөйлөрдү чечүү, ошондой эле санариптик окуу көндүмдөрү, ошо биргелешип кызматташып, кайсы бир маселелерди топ ичинде чечүү, кандайдыр бир социалдык байланыштар мектептин ичинде жана башка чөйрөлөр менен, ал эми тобокелдердин арасында эмне эле бар дей турган болсок, бул ошол өтө ашыкча колдонуу жана маалыматтык технологиялардан көз каранды болуп калуу, дайыма ошол контент алып турууга болгон муктаждыктын жаралышы жана ошондой эле социалдык, психологиялык кандайдыр бир көз карандылыкта калуу да. Биз ошол жана кибербуллинг, коопсуздук маселеси жөнүндө сүйлөштүк. Силер менен мына ушул маселелердин баардыгын өзүнө камтыйт бул тобокелдиктер. Эгер биз ошол санариптик шаймандарды мектептен тышкары жерде колдонууга карай турган болсок, ушул санариптик жарандык жана компетенциялар түшүнүгү жана ошондой эле билим алуу жана санариптик жарандыктын алкагында көндүмдөрү, мүмкүнчүлүктөрү, ушулардын баардыгы мектептен тышкары жерде дагы билим алууга жакшы база түзүп бере алат. Мына ушул жерде өзүңөр көргөндөй, ошо мектеп балдарга таасирин тийгизет, балдар мектепке таасирин тийгизет жана экөө бири-бирине тийгизген таасири бар бул жерде. Башкача айтканда, ушул иш аракеттердин натыйжасында окутуп үйрөтүүнүн деңгээлин жогорулатса болот. Айталанын ичинде мектептен тышкаркы жайларда дагы ошо балдардын өзүнүн билим алуусун, көндүмдөрүн арттыруусун улантышы, ушул материалды өздөштүрүүсүнө дагы өзүнүн таасирин тийгизе алат да. Ошондуктан мына ошол санариптик сабаттуулукту, медиа сабаттуулукту арттыруунун өзү жакшы кайтарым байланыш берет. Жалпы жыйынтыктар жөнүндө айта турган болсок, бул туурасында айттык элек. Мен дагы бир жолу жыйынтык катары айтып коеюн. Мына биз бүгүн силер менен бирге сүйлөшкөн маселелер боюнча биз силер менен бирге 3 негизги факторду карадык. Баягы 3 топтуу маалыматтын биринчиси, биз силер менен ошо дүйнө өзгөрдү дедик жана айталы буга чейин маалыматтык ошол түзөм айталы 20-кылымда азыркыдай улуттуу мүнөзгө ээ болсо, ошол 21-кылымда болуунун эң бир негизги элементтерден бири болуп атат, ошол адамдардын, анын ичинде балдарыбыздын жашоосундагы. Андан тышкары биз ушул реалдуулукту карай турган болсок, ошол балдардын көндүмү кандай болгон күндө дагы алар баары бир кандайдыр бир деңгээлде тобокелдиктерге учурай турган болушат. Ошондуктан кандайдыр бир өзүнчө эрежелер билүү керек, өздөштүрүү керек. Ошон үчүн ата энелер, мугалимдер балдарга ошону үйрөткөнгө аракет кылышыбыз керек. Анын ичинде демократия элементтерине да, демократиялык коомдун элементтери
эрежелери ошо балдардын позитивдүү өнүгүшүнө, аларды окутуунун позитивдүү болушуна өзүнүн таасирин тийгизе алат. Ошондуктан биз балдарыбызды дайыма туруктуу жана ошол интернетте өзлөрүнүн этиканын алкагында алып жүргөнгө үйрөтүшүбүз керек. Жана санариптик ушул технологиялар аларда кандайча таасир эте тургандыгын түшүндүрүп берүү маанилүү экендигин белгилеп коюу керек да. Жана ошол мамлекеттин көз карашынан алганда, өлкөнүн көз карашынан алганда, жана өзүңөр билгендей бул жерде ошол эрежелер менен, шаймандар менен жардам берсе болот. Ошол ата энелерге, балдарга, мугалимдерге өзлөрүнүн санариптик көндүмдөрүн арттырууга мүмкүнчүлүк бере турган шарттарды карашыбыз керек. Анын ичинде чыгармачылыкты ошол санариптик чөйрөдө өнүктүрүүгө, билим алууга мүмкүнчүлүк бар экендигин түшүндүрүшүбүз керек жана тобокелдиктерди да эске алышыбыз керек. Андан тышкары өнүккөн жана позитивдүү ошол коомдо укук бузуулар азыраак болушу үчүн ошол интернетте дагы, реалдуу турмушта дагы азыраак болушу үчүн ошол окутууга дагы көңүл бурушубуз керек. Жана ошол МКТ концепциясында айтылгандай, ошол ПИЗАнын баалоосуна камтылган ошол өлкөлөрдө системалуу же тутумдук мүнөздө мына ошол жарандык санариптик жарандыктын элементтерин ошол ишке киргизүү кандай болуп аткандыгын жана ошол улуу адамдар менен балдардын санариптик чөйрөдө жүрүм турумунун эрежелерине үйрөтүү кандай деңгээлде өтүп аткандыгын билгенге мүмкүнчүлүк берет. Ал эми ушул санариптик жарандыктын көз карашынан ала турган болсок жана жалпы мамиле кылуунун негизин айта турган болсок, мен негизги айта тургандарымды айттым. Бизде дагы бир 7 мүнөт убактыбыз бар. Ошондуктан мына ушул эң жөнөкөй сабак кандайча өтө тургандыгын силерге көрсөтөйүн дедим эле. Бул сабак светофор же жол чурак деп аталат жана ал силерге кайсы сайтка кирсе же болот же болбой тургандыгын билдире турган ушундай сабак. Мисалын көрсөтөйүн. Эмесе баарыңыздарга көрүнүп атабы? Көрүнүп атат окшойт. Эмесе мен бул жерде атайын эле мына ошол толугу менен ошол бардыгын толук көргөзүп бергенге аракет кылып атам. Бул австралиялык жарандар жасап чыгарган, иштеп чыккан бул сабакта ал санариптик жол чырак деп аталат же светофордо айтылат, кайсы сайттарга кантип кирсе болот, кайсы сайтка кирсе болбойт дегенди үйрөтөт балдарга. Менде да 4 мүнөт убактым бар экен. Мына биринчи аларга мындай суроо берет да, негизи ушулардын бардыгы аябай баягы шыктандыруучу ошол мүнөздө даярдалып чыкканда жана ошол жанагы оюн чөйрөсүндө кайсы бир жерде отурушат, анан кийин дегенде балдардан ар кандай суроолорду берип ошол ишке аралаштырууга аракет кылат да, коопсуздук жаатында эмнелерди кылыш керек деп мультфильмдерди көрсөтөт. Анан кийин жашыл веб-сайт деген эмне экендигин түшүндүрөт да. Бул жана светофор сыяктуу силерге ылайык келе турган сайттар деп айтышат. Анан кийин ал жерде силерге жага тургандыгын көрө турган, ошо силерге түшүнүктүү боло турган сөздөр бар деп айтылат да. Ооба, жагат силерге деп айтып атат да. Силерге ылайык боло турган, силерге жага турган, силер ыраазы боло турган нерселер бар болгон сайттар же тиркемелер экендигин түшүндүрөт да. Ошол көпчүлүк телефондордо алар мына ушул мисалдарды келтиришет. Анан алардан сурайт да, силер ушундай жашыл веб-сайттар же тиркемелерди колдоносуңар деп, анан каяктан билесиңер алар коопсуз, силерге ылайыктуу деп ойлойсуңар деп, анан ылдый жактан ар кандай шилтемелер берилет, жоопторду балдар жооп бергенден аны талкуулашат, анан бир топтордун ичинде талкуулашат, ушундай баарлашуу болот. Анан кийин сары веб-сайт же тиркеме деп сурашат да, ошол сары веб-сайт же тиркемеден эмне деп сурайт. Анан бул жерде бул сары сайт, бул мындай силерге ылайык булайык эмеспи деп мындай так айта албай турган нерсе, же болбосо силер окуган кыйын же бир силер билбеген сөздөр бар, анан же болбосо маалымат сурайт, силер кимсиңер, кайсы жерде жашайсыңар, телефон номерин бергиле деп сураган сайт болсо, же болбосо бир форманы толтургула деген болсо, бул жашыл эме сары түстөгү
веб-сайт же тиркеме экендигин билет да. Мисалы мындай сайттарга киргенде ап ойлош керек деп айтат. Анан ушундай сайт көрсөңөр эмне кыласыңар деп сурап, анан ошону талкуулашат. Ал эми кызыл веб-сайт же тиркеме болсо, бул жерде светофордун же жол чырактын кызыл белгиси болсо эмне кылыш керек деп. Анан аларга мындай деп айтылат: ушул баары сары сайтта эмне бар болсо ошолордун баардыгы жол силерге ыңгайлуу эмес, кокустан кирген сайт. Анан кийин ал болсо ар кандай сүрөттөр, сөздөрү же видеолорун силер түшүнө албайсыңар, түшүнбөйсүңөр. Анан баягы улуу адамдарга ылайыкталган сыяктуу. Анан жана силерде ал жерде силер тааныш эмес адамдар менен баарлашканга мүмкүнчүлүк берген сайттар деп айтылат да. Ушул топтордун ичинде балдар менен талкуулап, анан алар кайсы сайттарга кире тургандыгын жана ошолор боюнча суроолорго жооп берип, анан бири-бири менен талкуулашат да. Анан аягында аларда момундай бир эске калтырыш үчүн, баягы эсинде жакшы эстеп калыш үчүн алар көрсөтөт. Жашыл болсо 2 кадам алдыга деп, сары болсо 1 кадам артка деп, анан кызыл болгондо эч кандай кадам жасабаш керек дегендей 3 эрежени аларга түшүндүрүшөт. Ошондо эгерде айталы жалаң ошол кадимки баягы жашоо турмушубуздагы оюн катары эмес, ошол санариптик дүйнөдөгү оюн аркылуу дагы ушундай туура нерселерди, туура көндүмдөрдү өздөштүрүүсүнө жардам беришет. Мына ушундай жөнөкөй сабактын өзү кичинекей балдарды ушу интернет мейкиндигинде туура багыт бергенге өбөлгө болот. Мына ушундай бир учурлардык да, мисалы балдарды кандайча жөнөкөй эле мына ушул нерселерге үйрөтсө боло тургандыгын көрсөткөн ушундай сабак колдонулат. Коопсуздукта калыш үчүн балдар. Мен кесиптештер, Вадим, добрый день, меня слышно, да? Вадим, саламатсызбы? Мени угуп атасызбы? Да. Вадим, меня слышно? Ооба, угуп атам. Добрый день, еще раз. Вадим, саламатсызбы? Сизге чоң рахмат, абдан кызыктуу жана көлөмдүү презентация жасап бергениңиз үчүн. Мен сиздин айтып аткандарыңызды угуп аткандан кийин мен дагы колдоп кетейин дедим эле. Силердин позицияңарда интернетте абдан көп маалыматтар көп экендигин жана айталы мындай бир сөз бар да, мындай эреже. Маалымат ал абдан тез жана арзан жана кандайдыр бир манипуляцияларга жол берет деген. Ал эми билим болсо узак убакытты ала турган нерсе, өздөштүрө турган сенен тилекке каршы акысыз эмес экен. Ошон үчүн азыр маанилүү пайдалуу болгон маалыматтын көпчүлүгү баягы акы төлөй турган ресурстарга жайгаштырылат да. Ошон үчүн мен бул жерде белгилеп кое турган нерсе, мектептеги маалыматтык технологияларды кандайча колдонуу боюнча билим абдан маанилүү. Эгер уруксат берсем, бул жерде бир суроо берилиптир, мен жооп берип коеюн. Абдрахман мектеп суроода, силер кандай деп ойлойсуңар? Ушул мектепте санариптик технологиялар боюнча сабак киргизиш керекпи деп суроп атат. Биз Вадим менен бирге ушул иш-чарага катышканбыз, силердин кесиптештериңер менен бирге ушул теманы талкуулаганбыз. Жана силердин ушул кесиптештериңер ушул билим берүү чөйрөсүндө иштегенде алар бир нече ушул учурга көңүл буруу туурасында айтышты да. Биринчиси, бир нече эталондук десе болот, ушул мектепти тандап алып санариптик билим берүүгө негизделген мектепти пилоттук катары иштетүү. Экинчиси, ошол мектептердин базасында бир чакан лабораторияларды түзүү. Жана мурда эле ошол эмгек сабактары болчу эмеспи эле, ошондой эле ал жерде ошол компьютерлерди чогултуу, кайра чачуу, анан кандайдыр бир компьютерде иштөөнүн көндүмдөрүн үйрөтө турган бир лабораториялар түзүү. Жана үчүнчүсү, улуттук маалыматтар базасын түзүү. Ошо билимдердин маалымат базасын десек болот, ар кайсы сабактар боюнча. Жана мугалимдер жана окуучулар ушул маалымат базасына кайрылганга мүмкүнчүлүгү боло тургандай болуш керек. Мына ушул демилгелердин баардыгы Нурлан Эсенбековичке берилген. Ал биздин ушул иш-чаранын жабылышына катышкан болчу. Анан биз уже силердин баарыңардын сунуштарыңарды ага бергенбиз. Экинчиси, бул экинчи маселе болуш керек. Абдрахман сурап аткан балдарды ушул интернетте коопсуз, сергек жүрүү үчүн кантип үйрөтсөк болот деп сурап атат. Бизде бул боюнча 2 сабак өткөрүлмөкчү. Бул
15 февральда болот. Биздин темабыз медиа сабаттуулук, балдар жана окуучулар үчүн деп аталат. Аны илимдердин кандидаты, журналистика боюнча магистр жана бизнес администрлиги боюнча да медиа сабаттуулук боюнча Гүлнур Туралиева өтөт. Ал эми 1 мартта бизде ал жерде Кутнаевна Нурия Асылбековна берет. Ал мамлекеттик агенттиктин өкүлү. Ошол жеке маалыматтарды коргоо боюнча буга чейин ал Түндүк мамлекеттик ишканасын жетектеген. Ал бизге ошол санариптик гигиена жана киберкоопсуздук жөнүндө, балдар менен өспүрүмдөрдүн киберкоопсуздугу жөнүндө 1 мартта окуйт лекция. Кийинки лекция бизде 25 январда өткөрүлмөкчү. Ушул эле убакытта 2-ден 3:30 чейин Ковалева Галина Сергеевна лекция окуйт. Россия Илимдер академиясынын өкүлү жана Ольга Борисовна окуйт. Биздин машыктыруучубуз педагогикалык илимдердин кандидаты жана эл аралык эксперт. Баарыңыздарды күтөбүз мына ошол кийинки иш-чарабызда. 25 январда эмесе Вадим, сизге чоң ыраазычылык билдирип коелу абдан кызыктуу презентацияңыз үчүн. Сизди кийин дагы жолугушканда кубанычтабыз. Галина Сергеевна, кошумчалай турган нерсеси бар? Мен азыр Вадимге чоң ыраазычылык билдирип коеюн деп атам. Мына ушул жаңыча, мына ушул көйгөйгө болгон мамилеси жөнүндө айтып бергендиги үчүн. Албетте, чындыгында эле биз азыр 2 кубаттуу концепцияга кайрылып атабыз. Ушул санариптик жарандык жана маалыматтык коммуникациялык технологияга көңүл буруп атабыз. Мына менин көз карашымдан алганда, мына ушул жерде келечекте албетте ошол PISA бул менен алектене турган болот жана кандайча мына ушунун бардыгын бириктириш үчүн абдан чоң ыраазычылык билдирип келет. Өзүм үчүн көп маанилүү, пайдалуу нерселерди алдым сиздин презентацияңыздан жана кесиптештер дагы өздөрүнө концептуалдуу түшүнүккө ээ болду деп ойлоп атабыз. Чындыгында эле коопсуздукту кантип камсыздаш керек, биздин мектеп окуучуларын ушул санариптик дүйнөдө кантип иштеш керек экендигин үйрөтүү боюнча жакшы маалымат алды деп ойлойм. Эми жакында ошо PISA эзилдөөсү болот. Кандай бир жаңы бир маалыматтар бар бекенби деп карасам, жок, жаңы эмнелер боло турганда туурасында PISAдан маалымат келе элек. Эми эзилдөөнүн жаңы багыттарын биз күтүп атабыз болот. Вадим, сизге чоң рахмат. Абдан кызыктуу болду. Чоң рахмат жылуу сөзүңүздөр үчүн. Бизде азыр ушундай доордо турабыз. Азыр биз жаңы доорго кирип атабыз десек болот, изилдөөлөрдүн жаңы дооруна. Анткени бардыгы бириктирилип атат. Адамдар технологиялардын башын бириктирген бир жаңы заман жаралып атат десек болот. Жана бизде мына ушул чыгармачылык үчүн абдан чоң мүмкүнчүлүктөр бар. Ушу мугалимдер үчүн да, сиз менен биз үчүн дагы мына ушул жанагы усулдук базасын жаңылантуу боюнча азыр бизде бир революциялык доордо жашап атабыз. Ушу жаңы нерселерди жаратканга мүмкүнчүлүк бар. Жана ошол санариптик технологиялардын магиясын колдонуу менен, сыйкырын колдонуу менен жана тез арада аларды ишке киргизгенге да мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошол PISAнын аркасында биз ушул болуп аткан нерселердин жыйынтыктарын баалаганга мыкты мүмкүнчүлүгүбүз болот. Эң бир фантастикалык, эң укмуштуудай бир мүмкүнчүлүк болду. Жалпы ошо балдарыбыздын, негизи эле коомубуздун өнүгүүсү үчүн. Бул жерде эң маанилүү нерсе, мен мына ушуну аягына чыгарып коеюн деген нерсе, бул санариптик жарандык. Ошол санариптик чөйрөнү өздөштүрүү өлкөлөрдүн ортосунда чек араларды жокко чыгарат. Маданияттардын ортосундагы чектерди жокко чыгарып, ушул маданий байланыштарды дагы бекемдегенге өөлгө түзөт. Мына ушинтип позитивдүү түрдө бүгүнкү ишибизди аягына чыгаралы. Кесиптештер, баарыңыздарга чоң рахмат. Кийинки жолугушууларга чейин аман болуңуздар. Анан биз ошол жана табигый билим алуу санариптик дүйнөдө темасында сөз кылмакчыбыз эмкине. Жакшы калыңыздар, баарыңыздарды кийинки 25 январда күтөбүз. Жакшы туруңуздар.